Кыргызстандын жолдору коркунучтуу, ремонт кылынбаган жаман жолдор дейбиз. Бирок бул видеону көргөндөн кийин Кыргызстандын жолдору бир аз болсо да жакшы экенине күбө болосуңар. Салам достор. Силер Сыдыков Изат каналын көрүп жатасыңар. Бүгүн сиздерге биз топ 5 эң коркунучтуу жолдорду айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Тайхан Китай. Бул туннелде Тайхан тоосунда жайгашкан. Бул жол ачыла электе жергиликтүү тургундар аркан менен гана катташуу экен. 1972 жылы бул жолду мамлекеттин жардамысыз өз күчтөрү менен жол жасаш башташкан экен. Буну айылдын элдери курган экен. 1971 жыл 1 майда бул жол ачылган. Жер бетинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан. Гималай, Индия. Гималай тоосунда эң коркунучтуу жол бар. Гималай тоосу көп жагы менен рекорд койгон. Эверест чокусу Гималай тоосунда жайгашкан. 8848 метр бийиктикте. Бул дүйнө жүзүндө эң бийик чоку болуп эсептелинет. Бирок биз Гималай тоосундагы эң коркунучтуу жолду айтып берели. Бул жол Индияда. Гималай жолунда эч кандай ограждение, асфальт жок. Бирок жолдун коркунучуна карабастан туристтердин саны үзүлбөйт. Бул жол эки мамлекетти бириктирип турган жалгыз жол болгон. Ошондуктан жолдун пайдасы көп дегилген. Азыр албетте башка жолдор бар. Шарттар менен жолдор бар. Жолдун узундугу 18 км. 18 км жолдо 318 бурулушу бар. Дракон жолу ачылгандан бери 24 кишинин жанын алган. Бул жолдун коркунучтуу жери тез бурулуштар. Чоң унаалар бурулуп жатканда бүткүл жол тейлеп калат. Карама-каршы келе жаткан унааларга жол калтырбайт. Дракон жолуна көптөгөн туристтер келип өздөрүнүн унаа айдоо тажрыйбасын сынап кетишет. Бирок өзүнүн сынаган келген туристтер ажал менен ойноп жаткандарын түшүнүшпөйт. Перу, Түштүк Америка. Эки шаарды бириктирип турган жалгыз жол. Бул дагы абдан начар жол. Көрүп атасыңар, бул жерде бир да шарт жок экен. Катталыш жаман кырсыктар көп катталат экен. Жер көчкүлөр катталат экен. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте экен бул жолчу. Эң коркунучтуу жол бул Төө ашу, Кыргызстан. Неге дегенде 3400 бийиктикке жайгашкан, ошондуктан Төө ашу жолу дүйнө жүзүндө эң коркунучтуу жол деп эсептелинет. Күтпөсүңөр керек, Төө ашу жолу коркунучтуу деле эмес. Дүйнө жүзүндө эң коркунучтуу жол Боливия жолу, Түштүк Америка. Боливия жолунун узундугу 70 км. Бирок бул абдан коркунучтуу жол. Эки шаарды бириктирип турат. Эң коркунучтуу жол деп эсептелинет бул. Себеби бул жолдо каза болгондордун саны абдан көп.